Урматтуу айымдар, саламатсыздарбы? Жаңы мастер-класс чыгып атат, ушундай кардиган, ак менен көк өңүдүү. Буга эмне кетти? Буга мериносов топси кетти. 150-140 грамм ушундай эле жүн кетти. Анан кийин 80 грамм ализе 800 деген эме ичке ак жип кетти, пряжа. Анан кийин королевский махер кетти. Мен биринчи шаблонго жиптерин салып алып, анан кийин үстүнө жүн төшөп, анан ошону ушинтип отуруп, кызыктуу кылып сиздерге мастер-класс тарттым. Көрүп коюңуздар, абдан кызыктуу. Көрүңүздөр, мен азыр башында сиздерге дагы бир нерсени айтып кетейин. Бул деген кардиганды мен мындай кылып бычыттым да, давайте мындай алып коелу. Кардиганды мен мындай кылып бычыттым, эжекелер. Алдым дагы, бул колун 3/4 кылдым. Мындай сиздер эмеден клеенка эмеге чийип аласыздар, кыркып аласыздар шаблонду мындай кыркасыздар. Бул жагын аласыздар, жанагы белиңерди ченегинен биягына 10 см, биягына 10 см кошосуздар дагы. Анан бирке кыйгачынан аштетип, мындайынан өтө көп эмес. Бияка 10 см, бияка 15 см кошулат да. Анан ошону менен эметип кетесиздер, шаблонду ушундай тартып кетесиздер. Бул жагына 10, бул жагына 10, бул жагына 15, бул жагына 15 см эмес, анан узундугун өзүңүздөр регулировать этесиздер каалагандай. Анан кийин могу эме мойнун болсо тим коесуздар, түз эле кыласыздар. Анткени кыркып алганга жетишесиздер да, бирдичи. Ушу түз эле мойдон кыласыздар. Анан жанагы скос плеча деп коет. Ошо скос плечаны бияка кыркасыздар дагы. И бул эмени жеңди мен 3/4 кылдым. А сиздер узун кылсаңыздар деле болот. Бул эме бияка чейин кылсаңыздар болот. Бул жагы өзүңүздөрдүн эркиңер. Болду. Ошо мен мындайынан бычып алып эле, чоң, абдан чоң шаблонго аны ошо эмени жасасаңыздар болот да өзүңүздөргө. Анан берин болсо мындай мынтип закруглять этип коесуздар. Болду. Чоң эле клеенканы аласыздар, могу столго тим эле батпайт. Анан меники бул жагы 1 метр болду, мына жагы 1 метр болду. Бул жагы болсо мен өзүмдүн белимди ченеп, анан биягына 10 см, биягына 10 см коштум да, анан скос плечаны эметип 3/4 кылып койдум. Ушул эле шаблонду өзүңүздөр эле тартып алсаңыздар болот. Эмет, анан эме жүн мындай да, бир жери жакпаса сулап эле сүрүп койсоңуздар кичирейип кетет. Бирке сулап туруп чөйүп койсоңуздар чоңоюп калат да. Ошонсорду бирок өтө көп чөйгөнгө болбойт. Эметип кетет. Анан бул шаблон чоң болгондон кийин убалкасын мен бүт көргөзүп бердим. Көрүп коюңуздар эжекелер, убалкасын бүт көргөзүп эметип, кандай кылып кайсы жерин кайерге коштум, кантип эметтим, кайсы жерин кантип кырктым, мынаулардын баарын кандай кылдым, бүт баарын көргөзүп бердим да. Эми видеону көрүп, ошо мастер-классты көрүп коюңуздар. Модели ушундай, мынакей. Өзүнүн жанагы киргенден кийин жиптери бири-бирине кошулуп, каракульга кошулуп калды, тармалданып калды. Даже минтип караганда бул эмне деп сурашып атат. Бул жүн менен жип эжекелер. Жүрүңүздөр биз менен ошо эмени, кардиганды жасап көрүңүздөр. Кардиганды жасаш үчүн бизге эң биринчи шаблон керек. Мен азыр мына шаблонду жасадым. Бул шаблондун кантип жасаганымды мен андан кийин көргөзөм. Азырынча мен сиздерге бир нерсени айтайын. Бул жака менин столум 1,50 экен, бул жака 1 метр экен. И ушул мындай эле чоң эле столума бул шаблон кичирээк болуп атат. Мен сиздерге бир нерсени айтайын да. Мен мындай кылам. Могу жагын минтип түздөйм. И бул раскладканы бул жактан баштайм да. Анан раскладканы бүткөндөн кийин бул жакты суулап, жакшынакай эметип туруп, анан үстүнө клеенканы басып, анан мындайынан анан минтип чоюп бияка. И бул экинчи рукавын ушинтип эметем да. Рукавын ушинтип раскладка кылып аламын. Мына көрдүңүздөрбү, бул шаблон, ошо кардигандын шаблону. Мен
полный баягы куяйын деп атам да. Рукавтарын кошуп бул эмеси менен өзүнүн основасы менен рукавын бир кылайын деп атам да. Ошон үчүн мен ошо раскладканы азыр ошо баштайм, анан бүтөр менен эле сиздерге дагы көргөзөм. Жанагы шаблонго жиптерди салдым. Көк жип менен ак жипти. Анан одургандан кийин көргөзөм да өңдөрүн. Азырынча мынагу эмеге шаблонго кол жеңдерине, биягына, өзүнүн основасына бул жагына 70 грамм, наркы жагына 70 грамм, 140 грамм жөндү полный куйдум. Эми эжекелер мына могу жерди көрүп атасыздарбы, мына могу жерде. Бул жер болсо мен жеңин бурап, жылдырып, бияка бурап, жылдырып, ошондой да жылдырасыздар, бул жагына жылдырасыздар. Минтип, эми өзүңөр столуңарды карайсыздар да. Мен бул жакта жеңин минтип туруп эметкенден кийин үстүнө пленка эметип бурап, анан эмени мындайынан жылдырдым да, мындайынан жылдырып, анан бул жеңин дагы раскладка кылдым. Ошону полный тегиз куйдум да. Тегиз куйдум жөндү. Бүт. Эми болсо шлифовка кылам. Мондай эмени алам. Мондай пупырчатый клеенканы алам. И менде машинка бар. Сиздерде машинка болбосо, колуңуздар менен үстүнө светим өчүп калды. Так, үстүнө мындай кыласыздар. Үстүнө эмени жабасыздар, сетканы жаап туруп, анан үстүн мынтип эле акырын минт басыш керек да. Анткени астында эме жиби кириш керек. Ошо бир сыра ушинтип баз бир эметкенден кийин үстүнө жашыл клеенканы жабасыздар дагы. Анан минтип силкейсиздер, столдун үстүнө акырын минтип силкей бересиздер, минтип. Ошондо жакшы кирет. Тем более монча калың жип. А мен болсо моундай кыламын. Көрдүңүздөрбү? Машинка менен. Мынакей. Үшүнтүп эле мен жумушун кыла берем. Анан наркы жакка одурганда могу кардиган болот да, но жерин кескенде ошондо дагы көргөзөм. Ошо кескен убагы абдан важный да, эжекелер. Ошол убакытка чейин көрүп койгула видеону. Анткени бул кардиган аябай колос болот. Мен бир сыра азыр жүндү киргизип алайын, наркы жакта жип мындай эмет калсын, кирип калсын. Анан кийин эле нары жагына одарып, бир сыра машинка менен дагы мынтип өтүп, анан кырккан жерине чейин, ошо кыркканы эң кызыктуусу ушу кырккан ортосу, анткени бул кардиган. Ошо жерин кыркып, көргөзүп, анан мен дагы ошол жерден дагы бияка жүн кошом. Ошол убакытка чейин көрүп коюңуздар. Урматтуу айымдар, мен азыр ойлоно машинка менен иштегенди көргөзүп коеюн деп атам да. Бир мүнөттүк эмени. Мына машинаны мен саям дагы, анан минт иштейм. Эң башында жаңы эметип атканда, клеенканы жаңы койгондо минтип кыласыздар. Бир сыра бар дейм. Машинаны минтип, ордунан минтип. Бар деген үшүнтөсүздөр. Мына машинаны мындай койдум. Эми машинаны мындай коёмун. Көрдүңүздөрбү? Ошондо жүн мындайынан да кириш керек. Мына. Үшүнтүп бир сыра кылып алгандан кийин бул уже прихватка болуп калды да, кармалды уже, жүн эмет калды, кирип калды. Ошондо мындай кылам мен. Могу кырларына тийгизбейм. Кырларын анан мындайынан бүткөндөн тягын биягын бүткөндөн минтип жылдырып туруп, анан кырларын мындайынан коюп туруп, анан мындайынан шлифовка кылам. Но кырларын көрдүңүздөрбү эжекелер?
кырларына тийгизбеймин. Мына 2-3 сантиметр тийгизбейм. Даже 4 сантиметр коем, 3 сантиметр менен. Мо жагы кезилет, биягынан коркпоңуздар. Анан но пройма, тетиги плечо, ошо жерлерин абайлаш керек. А мына кезиле турган жерлер коркунучтуу эмес. Анан кийин мындайынан кылам. Анан кийин мындайынан кылам. Мындай движениялар. Бул движениялар только могу минтип, ана минтип, ушинтип бекиткенден гана үтүктөй кылып кыймылдатасыздар. Ага чейин болбойт. Мисалы, азыр мына жерге мен еще шлифовка кылган жокмун. Берге мындайынан эчтеке кылбайм. Мен минтип коем, минтип коем, мындай коем, мындай коем, мындай коем. Түшүнүңүздөрбү, эжекелер? Анан кийин үтүктөйм. Бул машина канча убакытты эконом кылат? Мисалы, мен 1 сааттык жумушту силер 3-4 саат кыласыздар. Машина жок. Ошо айырмасы ошол эле. Мен убактымды гана эметем. А так колуңуздар менен, мисалы, өзүңүздөр үчүн 1 көйнөк, 2 көйнөк бул машинанын кереги деле жок. Жок, күнүгө кылам, эжеме кылып берем, апчеме кылып берем, өзүмө кылып берем, бала чакама кылып берем, келиниме кылып берем деп туруп, бир айда бир 4-5 кийим жасасаңыздар, анда шлиф машина керек. Урматтуу айымдар, мынакей мен увалка кылып, бул жагын эле. Могу жагын кестим ортодон тең кылып. Эми азыр муну кандай кылам? Мен мунун ичинен азыр шаблонду алып чыгамын. Шаблонду алып чыгып, анан могу жерине мен бахрома кылам да. Анткени мунун жакасы башкача болот. Бахрома кылам, ошо бахрома кылган кезинде нар жака оодарып турам, мына бетине оодарып турам, анан кийин бахромасын көргөзүп берем. Өзү негизи азыр карасам сүрөтү жашынака болуп калыптыр. Эми мына жиптер деле жашынака калыптыр. Увалка кылып алсам, этип жазым кырманга да болуп. Анан кийин немесин увалка кылып, эметип бахромасын баарын эметип туруп, анан дагы увалка кыламын. Мунун баарын увалка кылам. Бул жагынан да увалка кылам. Эмени шлиф машина менен бүт бул жагын дагы азыр шлифовать этем. Ошон үчүн мунун баарын азыр демеле аккуратно муну даже кармагандан коркуп атам, ким чөйүлүп кетсе ошо менен ордуна келбей калат. Акырын минтип мындай жеңин мындайдан чыгарып, акырын оодарып, суусун сыгып алып, анан кийин жайып, анан ошондой нерселердин баарын жасаш керек да. Эми ошо бахромасын эметип атканда дагы көргөзөм сиздерге. Урматтуу айымдар, мынакей мен кестим, оодардым, шаблонду алдым, моундай клеенканы салдым и түздөдүм. Могу кезилген жери, алдындагы кезилген жери. Эмдерге мен азыр мериносду салам, анан вискозаны бияка чыгарам. Вискоза менен, меринос менен вискозаны, анан могу жерин баарын мындай бахрома кылам да, моюн жагын кыркпайм, бахрома кылам. Бул өзү негизи эмеси, өзүнүн немеси, модели аябай кооз да. Ошон үчүн бүткөнчө азырынча мен менен болуп туруңуздар, мен көргөзөрүм, анан аягында көрөсүздөр. Мынакей эжекелер, мен бахроманы жасап, мынакей бахроманы берге жүн вискоза, жүн кайра ак вискоза. Анан кургандан кийин көрөсүздөр. Могу четтерине кылам, этегине и оң планкасына да жасаймын. Мынакей ушундай болот. Кудай буйруса, ошо уже привалка болуп атат. Мына азыр биринчи мен раскладканы көргөзүп берейин, шаблонду көргөзүп берейин деп атам. Менин столум биягы 1 метр, биягы 1,5 метр. Анан ошондо дагы могу менин эмем, шаблонум столго батпайт да. Ушунчалык чоң шаблон, жакшы качественный кардигандарды жасайм десеңиздер, раскладкасын чоң кылыш керек. Вот смотрите, канча көрүңүздөр, канча раскладка чоң. Вот жакыныраак да көргөзөйүн. Мынакей көрдүңүздөрбү? Бул кардиган.
кардиган. Биринчи мен раскладкага эмеле төшөдүм. Джип Alize 800. Ну, бир 80 грамм ак, мындай жукараак да, 800. Alize 800 жукараак болот экен. Ошо жука эмени мен аябай ак өңүндө жипти раскладкага, ошо клеенканын үстүнө эле аябай төшөдүм да. Этипчи бир эмесин калтырбай мындай калың кылып эле төшөдүм. Анан кийин могу махер, королевский махер, сапсагай такой эмеси түгү чыгып турган жипти да төшөдүм да. Ошондо карасаңыздар, мына түгү мындай голубой оттенок берип калды. Аны азыраак салдым. Ошо биринчи ошо көк королевский жүндү төшөдүм, анан акты төшөдүм, анан анын сыртынан могу ак жүндү, топстогу жүндү төшөдүм. Гребенная лента в топсе дегенде төшөп, мен мына рукавын 3/4 кылам деген, өтө узун кылбайм, анткени бул коста көйнөктүн үстүнө эле мындай кийип алганга. Эметип, анан бунун баарын анан биягына өзүнчө мындай кыркып алып, бул эмени полный раскладка кылабыз да. Асты, алды, бүт. Анан уже раскладкасын бир сыра убалка кылгандан кийин мындайынан кезип төш жагын. Анан ошо төш жагына могундай мындайынан жүндү төшөп, анан кийин вискозаны да төшөп, көк вискоза, ак вискоза мен агын үстүнө салдым, анткени бул жак менен бири өң болсун депчи. Көк менен акты эметтим да, анан моундай кылып туруп, бүт мойнунан башкасын, мойын жагын эле калтырдым, мына жагын эле. Калган баарын төшөдүм. Раскладкасы чоң, аябай эме болду да. Анан мунун баарын аябай эме кылдым да, киргизип эметип, увалка кылдым. Ошондо деле мына чоң болуп эле кирбей эле раскладкасы улам эле чоюлуп эле ушинтип берген, мен баары бир увалка кылдым. Ич жагына көбүнчө мына жүн жагын эле увалка кылып бердим. Жүнү 140 грамм, 150 грамм ушундай эле кетти. Аны увалка кылып, анан бир сыра уже кирип калганда мен эме кылдым. Стиральный машинеге салып туруп эле 800 оборотко, бирок 40 градуска салдым. Ошондо бул кирип, эми мынагу жагы мындай каракульча болуп калды да. Эмне тармалданып калды, аябай. Мунун фактурасы мындай тармалданып калды. Мына жакыныраак көргөзөйүн, көрүңүздөрбү? Тармалданып, жашынака болуп, объемундагы кыскартылды. Анан кийин кыскартылгандан кийин мен муну оформление кылыш керек да, оформление кылып, мен негизи ине менен бирке саям да, көктөп коем. Мына жактарын биягынан көргөндө, мына көрүңүздөрбү? Биягын көктөдүм, тартып, мойнун көктөдүм, мойнун кадыресе эле кыскарттым, мойнун биягынан ине менен минт туруп, эми мойнун чогултканда инени мындайдан сайып, коздоп, мойнун жакшы эле өзүмдүн мойнума ылайыктап кыскарттым. Анткени эмеси горловинасы аябай по лекалу чоң да, мына по лекалу көрүңүздөрбү? Мына жерде лекал боюнча мунун мойну бүттөп эле. Мынакей көрүңүздөрбү? Ошон үчүн мен муну анан көктөп минт кошом. Ошончо эле коштуруп, оңдоп, этип, кыскартып, негизи саймалап, анан мончок тагып, все допустимо да? Бойлукта это допустимо. Бул ошибка эмес. Атайлап ошондой кылып мен лекалын чоң кылып, мына жактарын эметип, эмнеге ушинттим? Арт жагы мындай суунун бул кошулат. Бири-бирине ушинтип кошулуп, жашынака болуп, сборка болот дагы, биягына мындайынан кетет. Анан кийин өтө жакааны кылган жокмун, болгондо эле мындай эле жакет, ошондой, моундай жакасы менен эле болот. Мына болду. Ушундай эле жака болот. Болду, мунун баарын көктөп, могу жерде жеңин дагы бирке эметип койдум, чоңутуп койдум, мындай бирке өтө ачык кылгым келген жок. Бул аябай тармалданып мындай ачылды, бирок мен кошуп койдум. Немножко фонарик кылыпчы. Биягында эмеси, кандай десем, мындай эткенде, мына колго ылайыктуу эле.
кирип атат да, жакшынакай эле да. Эми эжекелер бул мастер классы өтө оор деп ойлобоңуздар. Мен жаңы баштагандарга эмне үчүн бөлүп эметем? Жеңил, тияктарын эмне үчүн бөлөм? Анткени мына жерде кошкондо, мына жерлерди кошкондо ошондо жаңы жасагандар ошо жеңи менен кошуп жасаганда баары бир эме кыйналып калышат да. А бирок сиздер буга чейин мындай бычылган, кыркылган, тигилген жеңдерди көрдүңүздөр да, эми ушундайды да бир эметип коюңуздар, кол көнүп калса, бул деле эме раскладкасын мына жерден кошо кылып, эметип анан бунун единственный эмеси, бунун шаблону чоң да, көйнөктөр будан да чоң бул шаблондору. Бесшовный эмелерчи. Ошон үчүн азырынча мисалы ушундай эле ушул эле шаблон менен көйнөк жасасаңыздар болот, узунураак кылып салсаңыздар. Абдан бесшовный деп коет, ошондойду жасасаңыздар да болот. Анан эми бул кардиганды көрүңүздөр, өзү кооз, жакшынакай, жарашыктуу, өңдөрүн башкача кылсаңыздар болот. Анан жана кийим токугандардын пряжалары алып калат да, калып калат. Ошол пряжаларды эле колдоно берсеңиздер болот. 150 грамм жүн кетти, мен эме кошкон жокмун. Эчтемке бияка марля да кошкон жокмун. А эмнеге? Анткени биякта пряжа бар да, эме жип бар да, жиби бар. Токуган, шиш менен токуган жиптер бар болгондон кийин бирде эми ойлосоңуздар почти 90 грамм жиби жүрүт. 90 грамм только жүн эме жип эле. Анан бул деги эле мындай жумшак болуп берет да, мындай болуп жумшак болуп берет. Ошо колдонуңуздар, көрүңүздөр. Бул эмеси абдан жакшы, жарашыктуу, сонун, жеңил эме 200 бирдемке грамм эле эме кардиган жеңил эле. Жылуулугу да бар. Колдонуңуздар эжекелер.